Фейктер мына Куршаптан эмес Кызыл Октябрдан каналдан азыр бал тутуп атсам. Соц тармактарда Кыргызстандагы каналдан питон табылды деген видеолор миллиондогон көрүүлөрдү топтоп жатат. Бул видеолор чынында эле Кыргызстандан тартылганбы? Азыр мен сиздерге чын бышыгын айтып берем. Эми караңыздар. Алгач видеодон скриншот алып, аны Google издөө системасы аркылуу издеп, тасманын түп нускасын Instagramдагы Snakeaholic деген баракчадан таап алдык. Тасмада колдонуучу өзүн питон улаган адам катары тааныштырат. Баракчага көптөгөн видеолор жүктөлгөн, арасында Кыргызстанда тарап жаткан видео дагы бар. That is one of the biggest python heads I've ever seen. Talk about road stretcher. Аккаунттагы публикацияларда көрүнүп тургандай, ал жыландар АКШнын Флорида штатындагы Everglades улуттук паркы жайгашкан районда кармалган. Жыйынтык, Кыргызстандын каналынан питон табылды деген маалымат бул фейк. Бул видео Кыргызстанда эмес, Америкада тартылган. Буга чейин Чекит медиа таш көмүрдө белгисиз жандык табылды деген видеону текшерген. Жыйынтыгында бул маалымат фейк болуп, ал деңиз жээктеринде байыралган Magic Foss жандыгы экени белгилүү болгон.